азыр бир эле фактын айталы. Латвиядан Нурлан аттуу бала араң өтүп, анан ошол Нурлан аттуу бала Литвага барып код 95ке тапшырса аныкы болбой калды. Европадагы айрым мекендештер жаңы айдоочулук күбөлүк менен ал жакта оор жүк ташуучу унаа айдаганга уруксат ала албай жатканын айтышууда. Азыр бирин экини эле жаран кайрылып атат, бирок мындай жарандар толтур азыр очередде турат. Анан кээ бирлери кайрылып атат. Мен айдоочулук күбөлүгүмдүн суроогу бүтүп калып атат. Мен Кыргызстанга барып баары право алышым керек. Айдоочулук күбөлүк. Анан тиги жакка барганда аны алып алып кайра бул жакка келсем, анын өтпөй калса мен дагы эмне болом деген азыр толтура суроолор келип атат. Бул подделка сыяктуу болушу мүмкүн деп. Анан бул чота вертикальный болуп атат, право деген горизонтальный болуш керек эле. Анан жана нумерациясы туура эмес болуп атат дегендер болуп атат да. Мисалы жанагы биринчи аты жөнү, фамилиясы, анан кийин серийный номери или серийный номер анан аты жөнү болуп жазылып анан кийин кетиш керек эле. Код 25 салмагы 3,5 тоннадан ашык унааны айдоо үчүн уруксат берген талап. Ансыз Евробиримдиктин аймагында жүк ташуучу унаа айдоого тыюу салынат. Мына мен порт менен кетип бартам да. Мына фейк тебесинде анан жөнүндө жатып алып бир жактан сүйлөп атып тебесин. Мына машина берме аякта. Азаттык Тойчубеков айтып жаткан айдоочу менен байланышканда ал бул маалыматты өзү тастыктады. Бул Кыргызстанда жаңы кирген айдоочулук күбөлүк. Мында 34 коргоо элементи жана 7 катмар бар. Бийлик бул замандын талабы дегени менен Европадагы кыргыз айдоочулары бул документ ал жакта таанылбай жатканын, мындан ыламаларга көйгөй жаралганын айтып жатышат. И водительское удостоверение. Бирок айдоочулардын күбөлүгүн жаңылоону демилгелеген президенттин иш башкармалыгы жаңы документти тааныбай коюуга мүмкүн эмес дейт. Анда бардык эл аралык стандарттар сакталып, жаңыланганы боюнча бардык өлкөлөргө маалымат берилгенин тактады. По очередности деген норма жок. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн айдоочулук күбөлүктө мынакей. Биринчи айдоочулук күбөлүктүн номерин койдук. Айдоочулук күбөлүктүн номери, анан кийин сүрөтү турат. Анан кийин берилген датасы ушундай болуп кеткен. Ушуну полиция Европада өткөрбөй кой деп Бактыбек айтып атат да. Мына как пример катары. Бу жерде деле ошол норма сакталган эмес, сиз айткан норма. Бул арабский эмираттыкы. Мына бул болсо Сеулдуку, Кореяны. Көрдүңүзбү? Бул жерде деле биринчи кезекте номер жазылып атат. Биздикине окшоп. Мына, байке карасаңыз. Биринчи номер ID, мынакей LD номер деп турат. Бул жерде эле ошондой деп турат, номер. Айтайын, айтор, мындай биринчи кезекте аты жөнү болуш керек, теги болуш керек деген андай норма жок. Болгону биз ошол международный требованияны биз сактап аткардык. Болгону биздики горизонтальный эмес, да, вертикальный болгону. Башка мамлекеттердикине окшош эле. Тышкы иштер министрлиги айрым фактылар боюнча маалымат алганын жана бул багытта иштер жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка караганда Евробиримдиктин аймагында кеминде 2,5 миң кыргызстандык оор жүк ташуучу унаа айдайт. Президенттин иш башкармалыгы айдоочулук күбөлүктөрдөн тышкары паспорттарды дагы жаңылады. Жаңы паспорт эл аралык терминалдарда көрүнбөй жатканын айткан жарандар болду. Иш башкармалык мындай маалыматты четке кагууда. Түмөнбай Абдинабий уулу, Нур Абдулмажид, Азаттык, Бишкек.